Анан кийинки тема бул биз баягы фих сабагынан темасынан сабагыбызды улантатабыз. Фих илими деген бул ислам укук таануу илими. Бул жерде мусулман киши динге тиешелүү бардык укуктук маселелерди үйрөнөт. Бул жер эң эле башталганда биринчи эмне даарат алуу, тазалык маселесинен башталат. Тазалык китеби, даарат алуу, гусул кылуу, андан кийин суунун түрлөрү, намаз окуу маселеси, зекет, ажылык, андан кийин үй бүлө маселеси, никеге туруу, бала багуу, үй бүлөнү багуу жана бардык ошол укук маселесине тиешелүү темалар окутулат бул тема бул эмеде тармакта. Анан биздин акыркы жолу токтолгон маселебиз бул неме жөнүндө сөз кылдык, сабак өттүк. Суулардын түрлөрү боюнча кайсыл суу дааратка жарайт жана кайсыл суулар дааратка жарабайт. Бүгүнкү темабыз бул тери ашатуу маселеси. Терини ашатканда таза болобу болбойбу деген тема. Арабча дибага деп коет. Тери ашатуу деген ошол теринин бетиндеги майларды кетирүү да. Ошол мисалы күнгө кактап деле кетирсе болот, же болбосо туз сээп, традицион жолдо мисалда туз сээп тери ашаткандар болгон мисалы мурда. Азыр балким бир химикаттарды неме кылып сүйкөп ошолор аркылуу мисалы кетирет да. Булар бардыгы эмне тери ашатууга кирет. Бул жерде автор айтат: "Окуллу ихабин дубиг факат тахур илля жилдал хинзир вал адами". Бардык терилер ашатылгандан кийин таза болот дейт. Бир гана чочко жана адам. Ошол эки тери эмне ашатса деле тазаланбайт. Чочко эмне үчүн? Себеби чочко бизде чочконун турган турпаты арам да. Анын бардык мүчөлөрү бүт эң чоң арамга кирет. Андан өткөн арам жок шариятыбызда. Иттен деле бардыгыдан эң арам бул не чочко. Ал эми адамдын териси эмне үчүн ашатса болбойт, тазаланбайт? Себеби адамды Алла Таала кадыр барктуу кылган да. Адамдын мисалы адам өлгөндөн кийин деле аны баягыдай кескилеген болбойт шарият боюнчачы. Пейгамбар саллаллаху хадис айтат: момундун ошол каза болгон момундун сөөгүн сындыруу тирүүсүндө сындырган сыяктуу деген да. Ошондуктан баягыдай кескилеп неме кылган болбойт. Бир гана эгер адам акысы маселеси болуп, мисалы өлүм болуп, кылмыш болуп, анан ким өлтүргөнү белгисиз болуп, мисалы ошондой ызы чуу болгондо, ошол учурда баягыдай медициналык экспертизага киргизип эме кылса болот. Анан өзү уруксат берилбейт да башка учурдачы. Демек, чочко менен адамдын башка жандыктардын немесин ашаткандан кийин териси таза болот, аны колдонсо болот. Анан экинчи тема бул кайсы бир немени мисалы чочко менен адамдан башкасын дедик да. Ошондо башка жандыктардын эмесин муздоо менен анда ошол жандыктын териси таза болот. Териси таза болот. Жана ошондой эле эме менен анын эти дагы таза болот. Эти желбеген айбан болсо деле. Мисалы бир итти муздады да. Итти муздагандан кийин анын каны төгүлдү да. Каны аккандан кийин анын терисин ашатып колдонсо болот да. Бирок эти эмне арам бойдон калат. Түшүнүктүүбү? Ошондой эле бул жерде доктор Салах Абул Хаж айтат: "Инкана шей ла ятур биддибаг фала ятур бидзака айдан". Мисалы, ал эми баягыдай бул жерде автор айтып атпайбы? Муздагандан кийин анын немесин терисин эти таза болуп калат, териси деле таза болот дейт. Бирок бир гана чочко ал өкүмгө кирбейт, Ошондой эле
өлүмтүктүн жүнү, анын сөөгү, анын жүлүнү, туягы, мүйүзү, ошондой эле адамдын чачы жана анын сөөгү таза. Анан дагы айтат автор. Бирөө мисалы тиш салдырды да, тиши түшүп калды. Анан ошол канча бир тиши, мисалы бир дирхамдан көбүрөөк дегени бул мисалы 10 тишиби канча мисалы көп. Чогултканда бир тыйындан чоң болуп калат да. Канчалык көлөмдө болбосун, ошондон көп болсо деле ошол тиштерин кайра ордуна кайтарса, ал кайра намаз окуса боло берет дейт. Мисалы бул дегени тиш салдырса, кайра ошол намаз окуса боло берет. Ошо мененчи. Бул аябай кыска тема да. Андан кийин эгер маселе суроо болсо берсеңиздер болот. Бул жерде мен баягыдай кичине талкуу болсун деп кээ бир суроолорду даярдап койгом да бул жердечи. Чочконун жүнүнөн жасалган щетка менен нанды майласа болобу? Өткөндө ушуну бирөө берди болуш керек, Ошондо кандай болуп калат? Чочконун жүнүнөн жасалган щетка менен нанды майласа болобу? Кээ бир щеткалар болот экен, чочконун немесинен жасалат экен да, жүнүнөнчү. Ошону неме кылса болобу? Өзү болбойт да. Себеби чочконун бардык немеси бизге арам да, бардык мүчөлөрүчү. Экинчи суроо, чочконун терисинен жасалган куртка менен намаз окуса болобу? Маселе неме, бул тема түшүнүктүү эле болдубу сиздерге? Же мен тез айтып салдымбы? Чочконун терисинен жасалган куртка менен намаз окуса болобу? Болбойт, Бул жакта доктор Салах Абул-Хажи айтат, Ханафи мазхабында аябай чоң азыркы алымдардын бирөөсү айтат. Илгерки алымдар баягы чочконун терисинен ийне, шивеге жасаса болобу деп айтышкан дейт. Болот деп уруксат беришкен дейт да. Зарылчылык үчүн. Зарылчыл болгондуктан, себеби ал мен билбейт экем. Айтат, ошол чочконун немеси терисиндеги ошол кандай ошодон бир ийне алынат экен, аябай катуу болот экен да. Ийне шивеге катары колдонуп баягы тешип тигүү жагында колдонушкан экен да, швеядачы. Кийинки суроо, муздалган иттин эти чакадагы сууга түшүп калса, суудун өкүмү кандай болот? Кандай болот? Муздалган иттин эти чакадагы сууга түшүп калды. Кандай? Жок, биз азыр окудук го буга чейин. Баягы кайсы бир айбан, жандык. Аны биз муздагандан кийин союлду да, сойгондон кийин анын немеси эти таза болот. Адал эмес, эти таза болот да. Ит өзү арам, бирок итти сойду да, муздады. Туура. Эти деле эти арам болот, бирок эти таза. Мындай да, бизде арам, анан таза деген адал, анан таза деген сөз термин бар да. Бул жерде мисалы ит болобу, мисалы мышык болобу, аюу болобу айырмасы жок. Мисалы кайсы бир гана ошол чочкодон башкасы да, айбанаттарданчы. Ошонун башкасын биз муздагандан кийин, канын агызгандан кийин анын немеси эти таза болот, бирок жегенге болбойт. Адал эмес. Түшүндүрө алдымбы? Ошондо ошол эт мисалы сууга түшсө, анда сууну булгабайт да. Сууну булгабайт. Демек суу таза бойдон эле калат. Даратка жарай берет. Бул баягы мисалы стакан мисалы немеге бир пластмасс мисалы чакага түшүп калды, эмне болду? Эч нерсе болбойт. Таза нерсе да. Ошондо же болсо бир алма түштү чакага. Булгабайт да, суу ошол сыяктуу эле да. Эми балким сиздерге жаңы болушу мүмкүн. Бул эми биз баягы илимий китепте окуп атабыз да.
академиялык ошентип жазылган да. Мисалы дарат кийинки суроо. Дарат алгандан кийин өлүмтүктүн терисин кармап алса, бу жакта неме түшүп калыптыр. Дараты бузулабы? Я. Мен теманы аябай тез айтып койгон окшойм, Түшүнбөй калдыңыздарбы? Кайталайынбы? Тема түшүнүктүү болду буга чейин? Дарат алгандан кийин өлүмтүктүн терисин сен дарат алдың дагы, анан бир өлүмтүк жатат. Ошону кармадың. Даратың сынабы, сынбайбы? Я. Дарат сынбайт. Эмне үчүн? Адам денесинен чыккан жок да. Я. Адам денесинен эч нерсе чыккан жок. Да, адам денесинен чыккан жок. Ошондой эле наркы не биз айттык го, өлүмтүктүн немеси баягы териси эме дедик да, таза да. Түшүнүктүү? Бир гана колун жууп коет. Дарат неме болбойт. Дарат бузулбайт, бирок колун не жууп коет да. Пилдин азуусунан тиш жасатса болобу? Я. Тилдин азуусунан. Болот. Не үчүн болбойт? Биз азыр окудук го мына. Өлүмтүктүн немеси дедик мына. Жүнү, анын сөөгү, жүлүнү, туягы, мүйүзү таза дедик да. Эгер ал өлгөндөн кийин өлүп уже кан чыгып кеткенден кийин алып жасаса болобу? Жок, муздаса, албетте муздаса эти деле таза болот, арам бойдон калат. Муздалбаган учурда деле, ал мисалы бир пил өлүп калды да, өлүмтүк. Анын азуусун алып туруп, мисалы колдонушат го немеде, туурабы, стоматологияда. Уктуңар беле? Колдонулат. Кымбат, аябай кымбат бааланат. Сөөгү, демек өлүмтүктүн сөөгү таза да. Түшүнүктүбү? Өлүмтүктүн сөөгү таза. Анын эме кылып тиш жасаса болот. Мен сиздерге немени үйрөтүп атам да, баягы китептеги немени тексттен биз кантип дагы башка маселелерди чыгарабыз. Бизде өзү молдолор көбүнчө ушинтип эле окушат да, кийин адамдардан ар кандай суроолор берилет. Ошого жараша анан баягы эрежелер жаттап алат дагы, эрежелерге салыштырып жооп берет да. Ошону үйрөнүп алсын деген максатта да бул жердечи. Анан арам өлгөн малдын мүйүзүн идиш катары колдонсо болобу? Мисалы, баягы не деп коет эле? Тоодогу текелер бар го. Ошо барсаң өлүп калыптыр да. Анын немесин кыркып алып туруп, мүйүзүн. Ошону идиш кылып колдонсо болобу, стакан. Ошондойлор бар го, көрөсүңөрбү? Я. Муну кыркып алып, стакан кылып, сувенир кылып мисалы. Болобу, болбойбу? Я. Окудук го мына. Мына өлүмтүктүн немеси дедик, мына не сөөгү, жүлүнү, туягы, анын немеси, мүйүзү таза дедик да. Таза дегенден кийин анда аны деле колдонсо болот да. Пластмассты колдонгон сыяктуу, темирди колдонгон сыяктуу деп колдоно бересиз. Мен бир гана сиздерди адаштырыш үчүн арам өлгөн малдын деп эме кылып койдум да. Ал арам өлүү айырмасы жок, Ошондой эле дагы бир суроо. Арам өлгөн малдын терисинен чанат жасап колдонсо болобу? Бизде чанат жасашат, Я. Түшүнүктүбү? Боло берет. Бир гана не ал терини не кылыш керек? Ашатыш керек да. Ашатып туруп анан чанат жасап колдонсо болот. Бул аябай кыска тема болду, баягы не? Тери ашатуу. Эгер темага байланыштуу түшүнбөгөн жерлер болсо, суроо берсеңиздер болот.
суроо жок, а? Бул аябай эле мындай практикада жок сабак болду окшойт, Иә. Баягы дарат, гусулга караганда мындай активный болбодуңуздар да. Берки дарат эми баарыбызда да күндө дарат алып ошол суроолор көп болду. А бул мындай маалымат катары билишиңиздер керек да. Мисалы, дагы кандай маселе жаралышы мүмкүн ушуга тиешелүү? Иә. Ооба. Ооба, эйликтин, ооба. Ошону неме кылып билип коет, ошонун өкүмүн билбейт экенмин, ошону неме кылбаптырмын. Иә. Ооба, аны көрүп жүрөм. Ошонун өкүмүн китептен окуптырмын да. Демек, тема эме жок болсо, темага башына суроолор. Анда сабагыбыз бүттү. Кийинки темабыз бул, буюрса кийинки сабакта окуйбуз, бул баягы кудук маселеси. Кудукка бир нерсе түшүп калса, не болот мисалда? Чымчык түшүп өлүп калды, же бир бака түшүп өлүп калды, же эмне эле мисалы, адам түшүп өлүп калды мисалы. Ошондо баягы суунун өкүмү кандай болот деген иншалла кийинки сабакта окуйбуз. Анда суроо жок болсо неме кылайлы? Амин. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله. Ооба, бүгүн кыска эле тема болду. Макул. Өзү шутканы шичинасы эмеден жасалат экен да. Чочконун этиненчи. Чочконун терисиненби же этиненби? Чочконун терисинен болушу мүмкүн. Өзү болбойт. Бирок бул жакта доктор айтат, доктор Салах айтат, эме дейт да. Баягыдай бүт коомчулукка жайнап кеткен неме болот го? Учурлар, мисалы андан кутулуу мүмкүн болбогон учурда, мисалы умумул балева деп коет да, бизде эреже катары бүт жайнап кетти да, аргасыз. Анда ошол учурда башка айла жок болгондуктан уруксат берилет деп. Ал немеге да айтты? Баягы кээ бир дарылар желатин чочкодон алынат экен да. Ошону баягыдай ал дарыны башка жол менен жасаган мүмкүн болбосо, же желатинди башка жактан башка заттардан жасаган болбосо, таза нерсе, анда зарылчылык үчүн болот. Бирок ошол учурда биз өзүбүздүн баягы дары чыгаруу жагындагы өнүктүрүшүбүз керек деп айтты да.